Эртең мененки саат 8:00 облус аймагындагы шайлоо тилкелери шайлоочуларга ишигин ачты. Добуш берүү Кыргыз Республикасынын гимни менен башталды. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы арамыктуу өкүлү Айбек Шамянов Баткен шаарындагы номер 8177 шайлоо участкасын расмий ачып, шайлоочуларды бул өнөктүккө жоопкерчилик менен мамиле жасоого чакырды. Ошондой эле биринчилерден болуп өз добушун берди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн өзүңүзгө маалым болгондой, бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо күнү болуп жатат. Баткен облусунда жалпысынан 220 шайлоо участкасы бар. Ал эми шайлоочулардын саны 355.192 шайлоочу катталган. Урматтуу мекендештер, эми жоопкерчиликти сактап, ушу шайлоого келип добуштарыңызды берип кетсеңиз. Баткен шаарынын мэри да өзүнүн атуулдук милдетин аткарып добуш берүүгө катышты. Эми бул шайлоо жогорку кеңештерди мөөнөтүнөн мурда шайлоо башка өзгөчөлүктүү өтүп атат. Основной аралыктан шайлоо ойнойт. Мисалы үчүн жанагы сапарда жүрсө же башка жактарда жүрсө, ошол шайлоочуларга баардык шарттар түзүлүп, ошол башка жакта учету болсо, ошол кайсы жерде өзүнүн баягы жашоо турмушунун шарты менен жүрсө, ошол жактан мисалы үчүн Кыргызстан боюнча баардык аэропорттордон да башка бекеттерден да шайласа болот да. Эми мен да ушул азыр шайлоого ушул биздин шаарыбыздын Баткен шаарыбыздын драма театрынан келип азыр шайлоого өзүмдүн жарандык милдетин аткардым. Эми Баткен шаары боюнча айта турган болсок, бүгүн 11 шайлоо тилкелери буга чейин бүт даярдыктан өттү. Тийиштүү каражаттар менен камсыздалып, аткаруу бийлиги, жергиликтүү өзалчы башкаруу органдарынын баардык кызматтары болуп, ошо шайлоого даярдыктарды толук кандуу аткарып даярдыктык. Ошол 11 шайлоо тилкебизде бизде шайлоочулар саны 19.486 болуп катталды. Баардык шайлоо тилкелер бүгүнкү өнөктүккө карата даяр. Жана мен ойлоп атам, баардыгы өз максатында ийгиликтүү өтөт деп. 8177 шайлоо тилкесинде 2000ден ашуун шайлоочу каттоодон өткөн. Аралыктан шайлоо үчүн да баардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Шайлоо тилкеси материалдык техникалык жактан камсыз болгон. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары мөөнөтүнөн мурда шайлоо саат 8:00 башталды. Эч кандай техникалык мүчүлүштөр болгон жок. Гимн ойнотулуп, шайлоодо ачып баштадык саат 8:00. Добуш берүү тилкелери ачылары менен шаар тургундары өз добуштарын берүүгө активдүү катыша башташты. Эми шайлоо бул адам укугу. Биздин конституцияда жазылганда бийлик элге тиешелүү деп. Ал элдин эмеси келди. Өзү тандап ала турганчы, эми шайлоо кандай? Жогорку кеңеш бул бийликтин бир бутагы. Мындай айтканда мыйзам чыгаруу жогорку органы. Бул жогорку кеңештин ишинен Кыргызстандын өнүгүшү, экономикасы көп нерсе көз каранды. Бул күнү ар бир гражданин келип өзүнүн позициясын айтыш керек. Эми бул жерге, конечно, эң татыктуулар, ишин билген, Кыргызстандын патриоты болгон, опыту бар. Мындай айтканда Кыргызстандын келечегиге күрөшө турган ак адамдар келиш керек. А буга биз өзүбүз болушубуз беришибиз керек. Мындай айтканда бул граждандык позициясы акташыбыз керек деп бизге мүмкүнчүлүк берип атат. Мен ойлойм, ушу татыктуулар келет деп. Эми эң негизгиси билимдүүлөр, тажрыйбалуулар, Кыргызстанга күйгөн патриоттор келсин деп. Бүгүн электр энергиясы, интернет байланыштары жеткиликтүү, коомдук тартип, өзгөчө кырдаалдар күчөтүлгөн режимде көзөмөлдөнүүдө. Медициналык адистер иштеп жатышат. Ал эми байкоочуларда шайлоонун жүрүшүн тыкыр көзөмөлгө алууда. Бүгүн байкоочу кызматында турам мен. Ошо байкап турабыз баардыгыбыз. Ошо бүгүн Кыргызстанда мына бүгүнкү шайлоо мүнөтүнөн мурда депутаттарды кайра шайлоо башталды. Ошон үчүн шайлоого байкоочу катары келдик. Эми бул жерде шайлоочулардын баардыгы келет. Ошолорду кичине катачылыктар болсо шайлап карап турабыз, көзөмөлдөп турабыз да биз. Ошо биздин эми милдетибиз ошол.
туура эмес болсо туура эмес деп айтып, туура болсо туура деп айтып байкап турабыз. Белгилей кетсек, Баткен облусунда 220 шайлоо участкасы бар. Шайлоочулардын саны 355.192 түзөт. Облус аймагында саат 10:00 карата шайлоочулардын 3,3% добуш берди. Тагыраагы 11.726 жаран шайлоого катышты. Фарида Байдуллаева, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар.